Машинаны алдым, анан үйгө алып келдим. Үйдөгүлөр баары бактылуу, мен андан 5 метр бактылуумун. Даулет Кадыркулов 4-курстун студенти. Ал 2023-жылы мамлекеттик салык кызматы тарабынан уюштурулган чек талап кылып байге утубал кызыктыруучу лотереясынын 1-этабынан 2023-жылы чыгарылган автоунаасын утуп алган. Бул лотерея башталды 2023-жылы где-то марттарда башталды дейм. Ошо марттан баштап чек чогулуп баштадым мен активно. Анан июлдун аягына чейин чогулттум. 25 июлда башталды. Ошондо токтоду да, получается, чекти принимать этпей алды. Ошого чейин мен бир 73 билетти чогулттум. Ошентип Кудайдын буйругу менен утуп алдым. Лотерея күнү мен жумушта болуп, вообще унутуп койгом бул лотерея бүгүн. Эстедим мындай эртең менен. Бул машиналар ойнотуп атат. Утамбы интересно деп ойлоп койгом жөн эле. Анан кечкиси баары эле чалып башташты. Баары эле чалып, мен албай аткам, бошоп аткам, анткени жумушта болчу. Бөлөм чуркап келди. Ал экөөбүз чогуу иштечик. Мен телефонду ал, ты машину выиграл деп элечи. Чалсам эме дейт. Ну, поздравлять этти, так, вы машину выиграли, куттуктайбыз деп. Анан кийин мен болсо сүйүндүм, анан рахмат деп туруп, анан колум бошоп аткан эле. Колум бошоп атат деп туруп, мен кечиресиз, колум бошоп атат деп эле трубканы коюп койгом. Анткени реально бошобой жүргөм да. 2023-жылкы өңү мен калагандай эле белый болуп түшүп калды, ак. Анан кийин ушу машина утканда мына даже дальше продолжаем, ККМ чеки собирать. Анан кийин ККМ требует көнүп калат экенсиң. Врученияга чоң атам менен бардым. Машина полностью электрический, запас хода 400 км деп жазылып турат, бирок кышкысы могу печка чакпай иштеген менен бир 150-200 жетет экен. Унааны айдап жүргөнүнө 2 айдан ашты. Электромобиль Кытай өлкөсүнөн чыккан Kaya Xiangji Proif үлгүсүндөгү унаа. 2023-жыл аябай стимулдуу жыл болду. Мен студентмин болгону 2023-жылы машинаны утуп алдым, ошо жакшы жылдардан болду. Машина жакты өзүмө. Эми мен возрастымда мындай машина айдаш эң сон деп ойлойм. Тем более мындай машинаны алыш үчүн көбү жылдап иштейт. Мен Кудайдан белектей болуп калды да ол. Салык кызматыбызга чоң рахмат. Каарманыбыз лотереяга 70 билет менен катышып байгеге ээ болгон. Ал чек чогултуп баштаганда эле баалуу утушка ээ болоруна үмүт кылган. Ушул машинаны изначально утам деп эле үмүттөнүп эле жүргөм. Досторума күлүп, досторум ишенбей атканда, досторума көрөсүздөр машина утам деп тамашалай берчүмүн. Жаш студент үчүн мамлекет тарабынан берилген күтүлбөгөн байге чоң дем бергенин жашырбайт. Келечекте салык кызматында эмгектенсем деп кыялданат. Бул машина болсо мага полностью бекер болду. Болгону мен вторичный переоформленияга өзүм 2600 сом төлөдүм. Башка эчтеке кеткен жок. Калган полностью бүт налоговый службадан. Даже первичный оформленияны фирма жасап берди, налоговый с кем контракт имел. Бул машинанын көп жерден жардамы тийип атат. Үйдө чоң атам бар, аларды ташып атам ар жак бер жака. Анткени мен чоң апам өстүргөн, ошолор болбосо мен болмок эмесмин. Ошолорго чоң ыраазымын. Чоң апам чек берди эле, ошол эле утуп кетти болуш керек деп койгом. Тамашалап койсо ошол эле утту деп. Машина утуп деп чек берген да. Мен жок, мен квартира утам десем, машина утчу хотя бы деп койгон да. Всё, анда машина утайын деп койгом. Ал эми лотерея 2022-жылдан бери ойнотулуп келет. Элнура Канарбек кызы, Алмаз Турузбаев, Замана студиясы.